Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. Урматтуу көрүүчүлөр, сабактарыбызды улантабыз. Бүгүнкү күндөн баштап шайтан жана жиндердин адамдарга денелик тарабынан зыяндарын айтып баштайбыз. Мурунку сабактарда психикалык тараптан зыяндарын баарын айтып чыктык. Демек, бул денелик тараптан денесине таасир эте турган зыяндар өтө көп. Ошолордун ичинен өтүлүүчү маселелер жин жана шайтандардын бул адамдын эсин жоготуу, мындайча айтканда талма ахвалга, эпилепсия ахвалга алып келүүсү, сыйкыр, өлүм, өлтүрүү, ошол жин шайтандар тараптан жана эпидемия оорулары, чума, ошого окшогон ооруларды алып келүү, дене мүчөлүк ооруларга себеп болуу. Ошо дене мүчөлүк оорулардын адамдарга келишинин бирден бир себептери жин шайтандар болот. Кички балдарды уурдап кетүү, жоголуусу. Аял менен күйөөсүнүн ортосундагы ажыроого себеп болуусу. Баланын төрөлүп аткан маалда ошол балага зыян берүүсү. Аял менен эркектин кошулган маалында таасир этүүсү. От менен үйдү өрттөө, үйдө өрт чыгышына себеп болуусу. Бул дагы ошол таасир этүүлөрүнө кирет. Адамдын өлүп аткан маалында ага зыян берүүсү, өлүп аткан маалында. Оорулуу кандын чыгуусу аялдарда. Оорулуу кандын чыгуусу. Адамдардын тамагын жана ичимдиктерин, тамак ашын, ичимдиктери адамдар менен кошо ичүүсү, алардын үйүндө жашоо жана адамдардын төшөгүндө жада калса уктоо. Көз тийүү, мамилелердин бузулушунун себеби, ауратка кароо, ауратты кароого эмне жин шайтандардын себеп болуусу. Эсинүү жана үлгүрөө, уктаган кишинин башына түйүнчөктөрдү түйүү жана мурдунун ичинде түнөө. Жана эмне эркектердин жана аялдардын уктаган маалында этегиндеги суюктуктун келишине себеп болуу. Ушулардын баары жин жана шайтандардын адамдарга болгон денелик тараптан болгон зыяндары. Бүгүн ошол талма маселесин карап кетебиз. Медицинада эпилепсия болуп эсептелет. Негизи талма, эпилепсия эки түрдүү болот. Биринчиси бул ошол медицинский тараптагы түрү бар бунун. Буну медицина дарылайт, аныктайт. Жана ошонун негизинде медицина тараптан ошо дары-дармек жана лечениясы, дарылоосу аныкталып, ошол нерсе жасалат. Биз айта турган нерсе, жана бул нерсеге жакшы таасир берген нерсе медициналык тарапка бул хиджама кылуу. Хиджама кылуу маалым точкаларга, маалым денедеги жерлерге хиджама кылуу өтө жакшы таасир этет. Экинчи себеби бул эпилепсиянын, талманын пайда болушунун себеби бул жиндердин себеби менен албетте. Бул маселеде албетте медицина алсыз. Ошол себептен бул маселеде бир гана ошол шарияттагы, диндеги келген маалыматтар менен ихлас менен ушул маселени жакшы билген рукуячы жана ушул маселеде ушул чөйрөдө билген киши бул ооруну дарылайт. Билиш керек, жиндердин зыяны жана алардын тийүүсү эки тараптан болот. Биринчиси
Жиндердин зыяны дененин сыртынан болот. Дененин сыртынан. Жин шайтандар адамга сырттан таасир этишет. Буга ачык айкын хадис бар. Имам Муслим риваят кылган хадисте Хузайфа радияллаху анхудан Хузайфа айтат: "Биз эгерде пайгамбарыбыз менен тамак жеп калсак, тамакка биринчи колубузду сунчу эмес элек" дейт. Пайгамбарыбыз баштамайынча дейт. Bir günü tamak gelip kalsa bir çoğru kız, çoğru ayal biri taraftan türtülgöndöy gelip durup kolun tamaka sundu deydi. Sunup alayın degende Peygamberimiz türtüydü deydi anın kolunu. Anayın bir vaktan keyin daha bir kişi gelip biri taraftan türtülgöndöy olup oşol tamaka kolun sunayın degende Peygamberimiz anıkındağı türtüydü deydi. Andan keyin Peygamberimiz mıntып aytты deydi. Şeytan Allah'tın ısımı aytılbagan tamakты ağa adal bolup kalat deydi. Mındayça aytkанда, kayсы tamaka Allah'tın ısımı menен eger Bismillah dep jelbese, al şeytanга adal bolup, şeytan da oşonu jeyt deydi. Al deydi, mına uşul çoru ayal menен geldi dagı deydi. Oşol çoru ayaldı, oşol tamakты adaldabay turup, jedirip turup, oşonu men koşa jeyin dedi deydi. Janakı kişini dagı kolun suzdurup, oşol tamakты adaldabay turup, Bismillah debey turup, bayakı şaştırıp, jedirip turup, oşol men koşa jeyin dedi deydi. Demek, şeytan sırttan, mındayça aytkанда, tasir etip, adamga ziyan berişi ıhtimal eken. Ekinci jagı, bul şeytan adamdın içinden tasir etedi. Mındayça aytkанда, şeytan adamdın denesinin içine girip, emne, anı talmaga jana epilepsiya ahvalga alып келет. Bul nerse Kur'an'da bul talma, uşul epilepsiya jin jana şeytanın sebebi menen boloru Kur'an, sünnet jana жалпы alımdardın bir oyunda bardıq alımdardın bir oyda oluşkan jana emne emede tajribada görüngen ahval. Egerde oşol dalilleri gelip kelsek, alıp kelsek, Bakara surasının 275. ayetinde Allah Teala aytat, ribаны жегендер deydi. Mındayça aytkанда sütkorluk menen alek болгондор, процентке берип, процентке алгандар. Kıyamet günü bir gana uşunday ahvalda tirilişet deydi. Şeytan anı özünün uruusu menen jindi kılgan ahvalı deydi. Oşol kıyamet günü jada kalsa, so ahvalda tirilbey, jin urgan ahvalda tirilet dep atat. Büt tafsirçilerdin oyunda, bari bir oyda olgan, bul ayat, jindin adamdı talmaga alып kelүүsü tasdiqtalgan deydi uşul ayatта. Demek alına turgan paydalar bugünkü sabaktan talma, epilepsiya iki türde bolat eken. Bul medицинский jana jin şeytanın tarabынан. Albatta bunu kantip anıktayt dese, bul birinciden oşo ar bir epilepsiyası var kişiге dem salınat, ruqya okulat. Oşol ruqya okulganda kança okulары oşol kança talap kılınsa okuga oşonчо talap kılınat. Anın diagnoz koyulat. Egerde oşol okulu malında, egerde oşol kişi oşol jin ahvaldары olgan alamattары çıksa, anda bunun sebebi, bunun talmasının sebebi jin jana şeytanın sebebinен болот. Egerde jin jana şeytandardın bardığının alamatı bolboso, okugan учурда
анда бул эмне медициналык табыптык себеби болот. Демек бул кишини медикаментозный лечение кылыш керек деген жыйынтык чыгат. Мындайча айтканда диагностика дем салуу рукуя менен болот. Жана айтып кеттик, дагы бир ала турган бир пайда, шайтан эки тараптан таасир этет экен. Бул маанилүү маселе. Же бул кишиге сырттан таасир этет, ошо бир маалым болгон денесине эмне таасир этет. Колуна олобу, бутуна олобу, ошол өзүнүн максатына жетиш үчүн. Жана экинчиси, бул ичине кирип алып, ичинен эмне зыян берет. Бул маселе узунураак маселе. Аллахтын каалоосу менен акырындык менен эми ушул маселелерди улантып, айкындап, ачыктап кете беребиз. Бүгүн ушул чекитте токтоп турабыз. Жана адаттагындай өтүлүүчү дуабыз, үйрөнүүчү дуабыз, коргонуучу дуабыз. Имам Бухари риваят кылган хадисте Ибн Аббас радыйаллаху анхумадан Ибн Аббас радыйаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз дайыма кайгы маалында, кайгырган маалда, эгер кайгырып калса, мына дуаны айтчы дейт. Ла илаха иллаллахул азимул халим, ла илаха иллаллаху раббул аршил азим, ла илаха иллаллаху раббус самавати ва раббул ард ва раббул аршил карим. Пайгамбарыбыз ушул дуаны дайыма айтышкен. Жумшак жана улук, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Улук арштын Роббусунан бөлөк сыйынууга татыктуу зат жок. Асмандардын жана жердин Роббусунан бөлөк сыйынууга татыктуу зат жок. Жана улук арштын берекелүү арштын Роббусунан бөлөк сыйынууга татыктуу зат жок. Мындайча айтканда, жүрөктүн кайгысы, эгер ушул хадиске, ушул дуага көңүл бурсак, жүрөктүн кайгысын кетире турган нерсе бул Аллахтын улуктугун тастыктоо. Качан жүрөгүңдө Аллахтын улуктугу жүрөгүңдө отурганда, ошондо кандай кайгы, капа, кыжалат болбосун жүрөктө, ал эзилип жок болуп кетет ошол жүрөктөн. Демек максат сенин жүрөгүңө Аллахтын улуктугу отуруш керек. Аллах Таала баарыбызды кайгы, кападан арылтсын, жана жин шайтандардын денелик тараптан болгон зыяндарынан сактасын. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.